Салам барыңыздарга. Сиздер менен мен Кундуз Таштанова жана бүгүн акысыз сабакта мен кантип онлайнда 5 жылдан бери туруктуу иштеп келе жатамын. Жана продюсери жок, өзүм башында команда жок. Андай мини команда менен 3 квартира ала алдым. Запусктардын, сатуулардын аркасында кандай ушундай результаттарды жараттым. Ушул акысыз сабактардан сиз менен бөлүшкүм келип атат. Жана бул акысыз сабак өтө натыйжалуу болот. Жана мен өзүмдүн основной фишкалар менен бөлүшөм. Жана кантип системно сатууларды жасап келе жатам. Жана өзүм дагы продюсер болуп 5 жылдан бери үзгүлтүксүз бир эксперт менен иштеп келе жатам. Ушул сабакта сиздер менен бөлүшөмүн. Жана онлайнда 5 жылдан бери мен 12 наставниктен сонун сабактарды алып, үзгүлтүксүз продюсери жок сатууларды жасап келем. Андан сырткары дагы бир эксперт менен иштешүүгө мага эмне түрткү болду жана бир эксперт менен туруктуу 5 жыл кантип иштешип келе жатам. Ушул акысыз сабактан бөлүшөм. Жана сатуучу продающая стратегия консультация өтүүдө. Психологсузбу, экспертсизби же жаңы баштап аткан адиссизби пошаговый инструкция ала аласыз. Кантип нолдон блог аркылуу сатууларды жасаса болот. Продюсер менен продюсери жок, өзүңүз жалгыз, команда жок, эч кандай рекламага акча салбай эле, күнүнө сторис тартпай эле кандай кирешелерге чыкса болот. Өзүмдүн эң основной фишка сатууларымдын фишкалары менен сиздер менен бөлүшөм. Ошондуктан бул сабакта мен менен болуңуздар. Жана бул сабакта алган пайдалуу билимдерди сториске отметка кылып туруп мени белгилесеңиздер, Кундуз Таштанова деп, мен сиздерге акысыз электрондук китепче даярдап койдум. Самые актуальные воронки продаж, сатуучу воронкалар, связкалар 2026 жылда, 2025 жылда иштечү воронкалар, жөн эле воронкалар эмес, менин практикаман бир айда 5 курс аткан учурларыбыз болот. Жана мен Кыргызстанда жалгыз эксперт, бир экспертти атын чыгарып, масштабка чыгарган. Жана андан сырткары Кыргызстандагы эң күчтүү наставниктерди 17 потокту мен чыгарганмын. Жана сиздер блогтон көрүп аткан, таргеттен көрүп аткан эксперттин көбүн мен насаатчылыгыман чыгарган мыкты наставникмин жана продюсермин. Не только продюсер-наставник да, мен мен цифровой психолог, мастер разборовмун. Азыр дагы магистратурада цифровая психология боюнча дагы магистратурада окуймун. Сюцай мастермин. Мындайча айтканда жөн эле эмес, ар бирөөңүздүн предназначениеңизге жараша кайсыл багытта иш алып кетсеңиз болот онлайнда, сизге именно менин проекттеримде, менин продуктуларымда мен өзгөчө разборлорду жазап, зумдан анан багыт беремин. Сатуучу воронкалар, связкалар, андан сырткары жаңы баштап жаткан эксперттерге кантип кирешелерге чыкса болот, сатса болот, жана опытный эксперттерге кантип иштеш керек, кандай продукт түзүш керек, даже кандай сатуучу рилс тартыш керек, ушул сабактан сиздер биле аласыздар. Бул система мен 5 жылдан бери иштеп келе жатканым жөн эле эмес, бул үзгүлтүксүз система. Бул системаны мен ар бир иштеген продукт өзүмдүн башыман жон терим менен өткөн нерселердин бардыгын атайын ушул акысыз сабактан берем. Ошондуктан акысыз сабакты аягына чейин көрүп жана мени сториске белгилесеңиздер, сиздер 6 түрдүү сатуу воронкасын жана эң көп киреше алып келген связкалар менен бөлүшөмүн. Я всегда за честность, без иллюзий. Өзүм психолог болгондуктан чыныгы цифралар болот. 5 жылдан бери биз кантип иштеп келе жатабыз жана именно квартираларды эмненин негизинде ала алдым, бардыгын төкпөй чачпай ушул видеодо честный разбор деп коет, честный сабакта айтып беремин. Караңыздар, мени белгилеп, дагы да дополнительный биздин воронкалардын, биздин связкалар менен бөлүшөм, ошону сактап алсаңыздар болот. Запуск бул негизи система. Мен онлайнда 12 жылдан бери иштеп келсем дагы, блог алып барып келем Инстаграмда. Бирок 5 жыл үзгүлтүксүз эксперт катары, наставник катары курстарды, инфопродуктуларды чыгарып келем. Өзүмдүн разборлорумду, консультацияларымды, андан сырткары курстарымды саткан. 5 жыл мен өзүмдүн SMM курстарымды, сатуу менеджер курсумду, андан сырткары продюсер курсумду жана насаатчылыгымды 150-200 миңдик насаатчылыгымды 5 жылдан бери сатып келем. Бирок менин насаатчылыгым дароо эле асмандан түшүп келе калган эмесмин. 5 жыл ичинде 15 миңдик насаатчылыкты 20 миң, 30 миң, 50 миңден акырындык менен анан көтөрүлгөнмүн. Бардыгы элдин эмгегине сиңип дегенде акырындык менен бардык нерсе болгон. Эң негизгиси бул жакта менин миссиям да, из обычных женщин делать звезд. Моя миссия делать из вас звезд. Жана 34 жашымда өзүмдүн автордук ушундай китебимди чыгарганмын. Личный бренд, жеке бренд, ар бир адам бренд. Эмне үчүн ар бир адам бренд? Ар бир адам өзү уникалдуу жана өзүнүн күчтүү тараптарын алып чыгып, көп ийгиликтерге жете алат, өзүн башкаларга салыштырбай.
Жана караңыздар, мен Инстаграмда өзүмдүн Кундуз Таштанова деген основной блогум бар. Жана Кундуз Таштанова психолог деген блогум. Мен 3,5 жылдан бери психологиядамын. Сертифицированный, дипломированный мастер разборов, андан сырткары цифровой психолог, коучмун. Бул билимдерди алыш үчүн Инна Тляшиновадан $6,000, андан сырткары цифровой психологияга миллиондон ашык акчаларды коротуп, анан ийгиликтерди жаратып келе жатам. Эмне үчүн менин запусктарым дайыма ийгилик жаратат жана эч кандай мындай адамдарды разы кылып кетирет, себеби дегенде бул жакта психология бар. Менин эң алгачкы өзгөчөлүгүм дал ошол запусктарды, сатуулардын психологиясын билгендиктен эң мыкты результаттарды үзгүлтүксүз система менен жана көп акча рекламага салбай, менин өзгөчөлүгүм аз бюджет коротуп, именно эң практичный, мындай практичный, көп каражат кетирбей запуск жасаганды мен эң жакшы билем. Эң дорогой залдарга же болбосо таргетке көп акча, рекламага жөн эле блогерге бербестен, кантип уже бар активтериңен сонун ийгиликтерди жаратсаң болот. Дал ушул мен ошол нерсени үйрөтөмүн. 5 жыл ичинде бардык билимдеримди бир системага салдым. Жана мен көбүнчө насаатчылыкта 17 поток насаатчылыкта 650 наставниктерди чыгардым. Андан сырткары СММ, сатуу менеджер, башка курстарымда жалпы 10,000ден ашуун окуучуларды окутуп турмун. Караңыздар, эми 2025-2026 жылы иштеген воронкаларды скриншот кылсаңыздар болот, жана белгилесеңиздер болот. Себеби дегенде бул воронкалар, бул связкалар мага эң көп кирешелерди алып келген. Биринчи батиримди алганга дагы себепчи болгон менин эң золотой воронкам менен дагы сиздер менен бөлүшөм. Ошондуктан буга дагы дал маани берип угуп конспектибасаңыздар болот. Караңыздар, воронка. Эң биринчи воронка бул Reels, сатуучу Reels'терди тартабыз максаттуу аудиторияга. Биз блогер болуп, просмотр, комментарийге эмес, сатуучу Reels'ке. Именно эксперттүү сатуучу Reels'тер аз просмотр алышы мүмкүн, бирок биздин продуктубузду, биздин кызматыбызды жакшы сата алат. Биз просмотрга, блогерликке эмес, именно эксперттүүлүккө камтылсак болот. Себеби дегенде мен 5 жыл ичинде эксперт болбосом 3 квартира ала албайт болчумун. Эгерде сиз блогер болгуңуз келсе, анда башкача контент тартыш керек да. Бирок албетте контенттин 3 түрү бар. Биз көбүнчө бизге продажа, сатуу, максаттуу аудиторияга сатуучу Reels'тер жөнүндө бүгүн сөз кылабыз. Сиз 3-4 Reels'терди тартасыз как минимум да. Мен негизи 7-8ти тартам. Арасынан кайсынысы көп просмотр алып, көбүрөөк элдерге жагып, комментарий плюс коюлгандарды мен таргет кнопкасына кетирем дагы дополнительно, если акча бар болсо, хотя бы 5,000, 10,000. Дальше стористен бир аз прогрев жасайбыз. Азыр не только Reels, но карусель посттор дагы актуалдуу болуп атат. Андан кийин ошол плюс койгондор менен байланышып туруп биз WhatsApp группага топтойбуз. Эмне үчүн? Себеби дегенде WhatsApp'ты көбүрөөк бизде ачат, Бизде Кыргызстанда Telegramга топтогондо адамдар конверсия аз болот, ачышпайт. Мисалы үчүн менин мамам деле ачпайт Telegramдычы. Биздин аудиторияда, мисалы үчүн мен Ызаткан Жусупованы 5 жылдан бери продюсерлеп келгендиктен, Ызаткан Жусупованын аудиториясы 40, 50, 60 жаштагы эжекелер, биздин апалар, менин мамам дагы возрасттагы эжекелер да. И ошолор эч качан Telegram ачпайт, кээ бирөө Telegramда колдонбойт, Get курста колдонбойт. Дал ошол максаттуу аудиторияга ыңгайлаштырып биз WhatsAppка эле бардыгын топтойбуз. Жана бизон эч кандай бир мындай башкача форматта иштебейбиз. WhatsApp группага топтолгондон кийин сөз түрдө жандуу эфир эксперт менен анын сүйлөгөнү, анын билим бергени адамдарга жаккандан кийин анан күчтүү офер, дедлайн беребиз. Дедлайн деген эмне? Дедлайн деген 2 күн ичинде, 3 күн ичинде деген сонун дедлайндар берилет. Мына ушул воронка менен биз эң көп натыйжалуу результаттарды жаза алдык десек болот. Жана эң алгачкы миллионумду ушул воронка менен эле мен жасаганмын. Элестетиңиздер, бир 20 күндүн ичинде Reels'тер тартылып, стористер тартылып, WhatsApp группага адамдарды топтоп, же болбосо жекече алар менен сүйлөшүп туруп, анан ошол продуктубуз сатылган. Натыйжа өтө сонун болгон. Бул продукту мен азыркыга чейин колдонуп келем, жана сиздерге дагы ошол нерсени үйрөткүм келип атат. Жана Кыргызстанда эң көп жазалчу ката бул окно продаж. Окно продаж кыргызча айтканда бул мындай иш-чара деп койсок болот, сатуучу иш-чаралар. Мисалы үчүн бизде чыгып алып эле 5 күндөн курсум башталат, 10 күндөн курсум башталат, же мастер-класс деп коюшу мүмкүн. Бир мастер-класс жасайт, же болбосо бир практикум жасайт, же марафон кылат, болду. Марафондон кийин курсун сатат, болду, токтоп калат. Анан сатуу аз дей беришет. Чынында биздин фишка, биздин секрет, биз 1 эмес, 2 да эмес, 3, даже 5 окно
продаж кылган учурларыбыз болот. Бул эмне дегенди билдирет? Мисалы үчүн Майдали Заткан Жусупованын 5 курсун саттык. У нас были закрытые продажи. Элестетиңиздер. Биз биринчи эле эмне кылдык? 3 күндүк мастер-класс кылдык акысы. Сатуулар аз болду, 20%дай болду. Биздин план 200 сатуу болчу. Андан кийин сатуу аз болгондуктан биз жандуу тоодо ретрит кылдык. Бирок курстун гана окуучуларына ретрит кылдык. Ретриттен кийин биз 5 күндүк дагы практикум жасадык. Элестетиңиздер. 5 күндүк практикум. Именно 5 күндүк практикум болгондон кийин андан кийин дажымдан кийин именно биздин менеджерлер иштегенден кийин эң жакшы сатууларды жасай алдык десем болот. Эстеп коюңуздар, окно продаж. Сиз күчтүү экспертсиз, сиз жаман адам эмессиз, болгону сизге билим жетишпейт, практика жетишпейт. Мен да ушул катаны мурун көп кетирчимин. Бирок эң главный фишка это окно продаж. Өзүңүзгө инсайт жазып алсаңыздар болот. Запуск заканчивается тогда, когда вы сами решаете, когда он закончится. Поэтому эч качан үмүтүңүздү үзбөңүз, аракетиңизди сөзсүз түрдө кыла берсеңиз болот. Кыргызстан эксперттеринин эң көп катасы ушул окно продаж. Чындыгында мен өзүм экологичный сатууларды жакшы көрөмүн. Без хайпа. 5 жылдан бери стабилдүү иштеп келе жатам. Жана 5 жылда экспертим номер 1 психолог Заткан Жусупова менен канча запускарды кылдык. Общий прибыль, общий запускарды ачыкка чыгаргым келбейт. Себеби дегенде мен бир гана акчага эмес окуучуларымды мамиле жаатында 4 сферадан өзүңөрдүн предназначениеңарды таап, акча жаатында мамилеңерди жакшыртып, анан ден соолугуңарды дагы дисциплинага түшүүңүздөрдү каалайм. Себеби дегенде бул эң негизги фактор биздин жашоодогу миссиябыз да. Караңыздар, сатуунун Кыргызстан рыногунда азыр өзгөрүүлөр болуп атат. Мурункудай эмес. Карасаңыздар, прогревтер уже башкача болуп атат. Адамдарга уже прогревтер, стористеги прогревтерге реакция болбой жатат. Бизде азыр мурун мастер-класстар, марафондор кылса, азыр бизде нейросети, чат-боттор, комментарийлерге жооп келип, адамдар именно директ аркылуу жакшы дагы сатуулар жүрүп атат. Бул жакта менин эң биринчи жылдардагы катам база. Эксперттер, көп эксперттер базасын алып барышпайт. Бул базаны албетте мен башында бул катаны дагы өткөрүп кылып жүргөнмүн. Бирок база менен иштегенде биздин прибыль 2 эсе көбөйө алды. База клиентов сөзсүз түрдө алып барышыңыздар керек. Жана көп эле айтат, сатууларды кылыш үчүн көп рекламага акча коротуш керек. Сразу эле бир волшебный продюсер таба калыш керек. Жок, андай эмес. Эгерде сен чыныгы эксперт болсоң, сага спрос дайыма болот. Бул жакта кеп таргетте эмес же продюсерде эмес, особенно начинающий продюсер алып улам алмаштырып, анан кайра мага насаачылыкка келген эксперттер дагы көбөйөт. Дал ошол психологдор, дал ошол MLM эксперттер, дал ошол нутрициологдор жана байерлер именно мен насаачылыгыма жекеме мен менен иштешкисилер келишет. Себеби дегенде наставничествода иштегендер өзүнүн еще мышлениyaсын дагы прокачка кылышат, чек көтөрүшөт да. И азыр бизде эксперттүүлүк, твёрдость, опыт, результаттар гана бааланып калды да. Ошон үчүн бул эң маанилүү нерсе да. Бизде азыркы реалиде эксперттер кандайча башында жаңы баштап аткан продюсерлерди улам колдонуп, алмаштырып, акыры өзү жалгыз калып атат. Туруктуулук жок болуп атат. Ашып кетсе бир запуск кылат, дальше өспөй калып отуруп калып атышат. Ошон үчүн ар бир эксперт өсөм десе, запуск эмне экенин разбираться этип үйрөнүш керек. Сатканды коркпош керек. Сатуулар бул эң сонун нерсе. Сатууларды билбесең, анда сен көп прибыльдан кала бересиң да. Ошон үчүн рекламага же болбосо продюсерге ишенип эмес, өзгөчө реклама кетиргенде дагы офер өтө маанилүү. Туура реклама, бир эле реклама кетирип коюп таргетке, мисалы үчүн баардык ошол нерсенин баарын ставканы коюп койбостон, бизде рекламанын түрлөрү болот. Ошол түрлөрүн жана анда сырткары оферлерди туура пайдаланып, сонун ийгиликтерди жаратсак болот. Жаңы баштап аткан эксперт болсоңуз, сөзсүз түрдө бул формуланы сиз скриншот кылып алсаңыздар болот. Жаңы баштап аткан мына новичок менен опытныйларга мен азыр поэтапно, пошаговый действие берем. Сиз сөзсүз түрдө муну сактап алсаңыздар болот. Караңыздар, эң эле биринчиси бул жакта новичок болсоңуз эмне кылыш керек? Биринчи продукту аныкташыңыз керек да, эмне сатылат. Сразу эле мисалы үчүн курс, наставничествонан 500 сомдук курс, 1000 сомдук курс дегенинен алыс болуңуз дароо эле сураныч. Себеби дегенде сиз Инстаграмды даярдашыңыз керек, ахваттарды көтөрүш керек, подписчикине топ эксперттүүлүгүңүздү көрсөтүп, дароо эле курс эмес, өзүңүздү Инстаграмга алып чыгып, эксперттүүлүгүңүздү көрсөтүп, лайв көрсөтүп, өзүңүз кандай адам экениңизди раскрытие кылсаңыз болот да. Бул жакта жеке консультацияларыңызды, разборлоруңузду, мына жаңы баштап аткан
психолог болсоңуз, мисалы үчүн дароо разбор консультацияларыңызды эле сатып баштасаңыз, ошолорго натыйжа тет-а-тет адамдар менен иштешип, результат консультация берип жүргөн адам сизден жеке насаатчылыкка алат. Ошол эле 500 сом, 1000 сомдук же 5000 сомдук курс сатып тапкан акчаңыз аны таргетке кетирип, анан продюсер менен бөлүшүп, сиз ошону эле даже андан да көп акчаны өзүңүз разборлоруңузду сатып, же болбосо өзүңүздүн жеке насаатчылыгыңызды түптөп алып анан сата аласыз. Аны кантип кылса болот? Мен албетте өзүмдүн запуск система деген жаңыланган продуктуман сиздер менен жекеме-жеке иштешкен. Болгону 10 гана адам менен как наставничество форматта иштешкен, онлайн, офлайн форматында бардыгын үйрөтөм. Бирок караңыздар, эң негизгиси бул жакта алгач консультацияларды татып, сиз отзывдарды, кейстерди топтошуңуз керек. Отзыв это оружие продаж. Канчалык отзыв, кейстер сизде көп болсо, ошончолук сатууларыңыз сизде дагы өтө көп болот. Экинчи кадам бул консультацияны кантип сатам деген суроо болушу мүмкүн да. Мен сизге дароо эле сизге формула бергим келип атат. Сатуунун формуласы. Биринчи, рилске сиз эң основной боль, максаттуу аудиторияңыздын болу. Мисалы үчүн, сиз психолог болсоңуз, жолдошум иштебейт, же болбосо жолдошум бир туугандарына, ата-энесине эле кечке эле жардам бере берет, бизге көңүл бурбайт деп айтышы мүмкүн. Сиз ошону рилске айландырасыз. Жолдошуңуз тапкан акчасын бир туугандарына, ата-энесине бере берет, сизге көңүл бурбайт. Эмне үчүн мындай кылат? Себеби ата-энесинин кичинекей кезинде ала албай алган мээрим жана сүйүүнүн жетишпегендиги. Ошол аркылуу, ошол белектер аркылуу признание, сүйүү алгысы келет. Эгерде сиз ушул нерседен кеткиңиз келсе, жана жолдошуңуз менен мамилеңизди жакшырткыңыз келсе, анда менин акысыз диагностикама келиңиз деп айтасыз. Акысыз диагностика бул акысыз 10 мүнөттүк консультация. Ашып кетсе 15 мүнөттүк. Сөзсүз түрдө акысыз болуш керек. Себеби дегенде көбүнчө биздер дароо эле курска келиңиз, же болбосо консультацияга келиңиз, разборум 5000, 10000 деши мүмкүн. Кээ бирөөнө 5000 дагы кымбат болушу мүмкүн. Ошондуктан биз акысыз диагностика, акысыз консультация, 10 мүнөттүк мини консультация деп коебузбу, же диагностика деп коебузбу, же акысыз консультация деп, бирок регламент 10-15 мүнөттөн ашпаш керек. Кандай суроолорду бериш керек? Сөзсүз түрдө скриншот кылып алыңыздар. Себеби дегенде бул дагы структура продающего интервью деп коет, же болбосо структура кантип адам менен акысыз консультациядан сүйлөшүп, сиз ага консультация же разборуңузду сатсаңыз болот, сизге үйрөтөм. Эң биринчи суроо бересиз. Азыр кайсы абалдасыз? Точка А. Сөзсүз түрдө сиз адам менен сүйлөшүп атканда, точка Асын сурашыңыз керек. Азыркы абалыңыз кандай? Андан кийин кайда барыңыз келет? Точка Б'ңиз кандай? Мисалы үчүн ал айтышы мүмкүн да, жолдошум менен мамилем начар. Точка Б дегенде мамилемди жакшыртып, жолдошум менен жакшы бактылуу үй бүлө жашагым келет, күйөөм мени сөкпөсүн каалайм, күйөөм мени урушпасын каалайм, күйөөм жакшы мамиле кылып мага белек беришин каалайм деп айтат да. Анан азыр эң ушул результатка жеткенге сизге эмне үчүн болбой жатат да? Что вам мешает сделать этот результат дегенде өзү адам болдорун айтат. Сөзсүз түрдө сиз 10-15 мүнөт консультация кылып атканда өзүңүздүн дептериңизге ал болдорду, ал именно эмне болуп атат, ошонун бардыгын жазып алсаңыздар болот. Андан кийин гана сиз өзүңүз ошол причина, боль эмне үчүн андай болуп атат. Эгерде сиз чыныгы эксперт болсоңуз, эмне үчүн жолдошуңуз сизге андай мамиле кылып атат? Мен психолог катары айта алам. Бул жакта жолдошуңуз эмес, кеп сизде деп айта алам. Сиз өзүңүз менен иштегенде гана, өзүңүз өзгөргөндө гана эркек өзгөрөт. Себеби дегенде эркек эч качан мамиленин үстүндө иштебейт. Сиз аял өзгөргөндө, аял өзүнүн ой жүгүртүүсү менен өзү менен иштеп баштаганда анан эркек өзгөрүп баштайт. Аял иштемейин, сөзсүз түрдө эркек эч качан мамиленин үстүндө иш жүзүндө киришпейт. Дальше максат бул жакта ар бир суроодо дагы мына эмне үчүн ушуну жазайбыз. Анан ошондон кийин эле сиз уялбастан, кыйналбастан өзүңүздүн консультацияңызды, жеке насаатчылыгыңызды предлагать этсеңиз болот. Сатуу бул пихать этүү эмес, сатуу бул сен өзүңдүн сүйүүңдү, энергияңды берүү деп билсек болот. Мен убагында Дордойдо сатуучу болуп иштегем, ошол реализатор болгомун, 7-проходдо көйнөктөрдү сатчумун. Мен Сык көлдө эмелерди, абрикосторду сатчымын, алма сатчымын, даже балыкчыда жашап жүргөндө буканын башын саткан учурлар болгон. Ошондуктан сатуу бул сонун техника, сатуу бул сүйүү, сатууну эң мыкты бизнесмендер, эң мыкты сатуучулар болот. Ошондуктан эгерде сиз ал адамга жардам бере алсаңыз, эмне үчүн сиз саткандан уялышыңыз керек. Бул дагы психология. Эгерде сиз именно сатууну билбесеңиз, көп акчадан, көп адамдарга жардам бере албай, билимиңиз жөн эле корбойдон кала берет. Ошондуктан эң негизги ошону үйрөнүшүң керек. Үчүнчү кадам бул эмне тартуу керек, контент план. Контенттин түрлөрү болот. Кээ бирөө мисалы үчүн кээ бир психологдор кечке эле сата беришет да, ар бир рилси гипермаркет психология боло берет да. Андай болбойт. Биз аудиторияга 70% польза, полезность
эмес, ниетиңизден жараша болот. Аудиторияга ниетиңиз менен, мисалы үчүн мен ушунча билимим бар, мен ушул билимдер менен бөлүшөм. Мисалы үчүн мен туура тамактануу боюнча адисмин, же болбосо мен гинекологмун, мен айымдарды өздөрүнүн аялдык ден соолугун караганга жардам берем деп ниет коюп туруп жөн эле блог алып баштасаңыз, Аллахым, жаратканым сизге ушунчалык берекелерди берет. Жана сиздин тапкан кирешеңиз ушунчалык жугумдуу берекелүү болот. Ошондуктан эң биринчи сиздин ниет, пайдалуу контент тартуу, андан кийин сатуучу, андан кийин эксперттүү жана сатуучу контент тартканда просмотрлор аз болушу мүмкүн. Но это нормально, потому что прогрев, сатуу болуп атканда бизде охваттар түшөт. И сиз просмотрга аркасынан чуркабай, сатуучу максаттуу аудиторияга полезный блог тартуунун аркасында болушуңуз керек да. Андан кийинкиси эле мен киммин, кантип ушул сферага келип калганмын, мен консультация разборлуман, кандай результаттарды аласыңар, мен өзүм до после кандай өзгөрдүм. Сиздер скриншот кыла берсеңиздер болот. Аудиториянын именно больдогу суроолоруна жооп берип, сториске опросник кылып туруп кандай суроолорду берсе, ошол суроолорго жооп берген өтсөңүздөр болот да. Консультациядан эмнени ала аласыздар? Кардарлардын пикирлери, мисалы үчүн, адамдардын отзывдары, кейстер сизди 2 эсе 10 эсе сатат да. Продающий формуланын ушул жакта мына именно сатуучу контенттин дагы негизи болот. Менин айта кетчү нерсем, ушул видеонун астында анкета турат. Ал анкетаны толтургандарга мен өзүм сиздин запусктардын, сатуулардын кандай багытта кетишиңиз керек, жөн эле именно Instagram сатуулар эмес, психология форматында дагы именно туулган күнүңүз менен плюс запусктан кайсыл тарапта продюсирование же насаатчылык катышыңыз керекпи, кайсыл форматта окушуңуз керек, именно ушул жактан үйрөтөм, көрсөтөм. Дал ошол үчүн сиз ушул видеону аягына чейин көрүп, андан кийин астында видеонун астында анкета турат. Анкетаны толтургандарга мен өзүм бонустук менден окууга сонун мүмкүнчүлүк болот. Жекече мен менен окуп, онлайн, офлайн окууга жана 3 ай 6 айга чейин рассрочка бөлүп төлөгөнгө самый вкусный баалар болот. Мындай баалар менде болгон эмес, мен өзүм шокмун, бирок албетте именно күзүндө рекордторду кылам десеңиз, азыртадан даярдык башташыңыз керек. Кайсыл связкалар бизге именно жаңы жана эң көп кирешелерди алып келген. Сатуунун бул жакта алгоритмдери болот. Reels тарткандан кийин биз акысыз диагностикага сөз түрдө чакырабыз. Андан кийин платный консультация разбор болот. Же болбосо платный разбор, консультация сизден акчага сатып алып жүргөн адамдар жеке насаатчылыкка же групповой насаатчылыкка, фокус группага сөз түрдө келет. Эч качан коркпоңуз. Эгерде сиз өзүңүз жалгыз уялып атсаңыз, анда наставник же болбосо чөйрө менен биргеликте сонун результаттарды жаратсаңыз болот. Я всегда за экологичные, чистые продажи. Мен экспертим менен 2 ай сайын мастер-класстарды, көп нерселерди уюштуруп келебиз, бирок эң негизгиси бул жакта эмне болуп атат? Эң негизгиси сизде бул жакта эң негизгиси сиз иллюзия эмес, адамдарга чындап эксперттүүлүк, жакшы нерсени бере алсаңыз, пайдалуу нерсе бере алсаңыз, сөз түрдө жакшы результаттар окуучуларда да болот. И ошол нерсе сизди токтоп калбастан дагы көпкө келе берет да. Опытный эксперт болсоңуз, сизге эмне сатыш керек? Опытный эксперт болсоңуз, эң биринчи правило чекти көтөрүшүңүз керек. Эң важный нерсе чек көтөрүү. Мен өзүмдүн опытыман айтайын. Мен качан чек көтөрө алдым эле? Мен наставниктерге барганда, өзүм жүрөгүмө жаккан адамдарга барып окуганда, мен чек көтөрө алдым. Экинчиси, бул өзүңүздүн платный консультацияларыңыздын чектери жакшы болуш керек. Андан кийин сизде бир массовый продукт чыгарсаңыз болот, 5 миңдик, 10 миңдик биздин рынокто. Андан кийин сиз өзүңүздүн мындай насаатчылыгыңызды ачсаңыз болот, или коучингда, или там продукт такой, премиальный продукт ачып, как наставничество, насаатчылыкта сиз групповой формат, анан жекече иштешүү форматындагы чыгарсаңыз болот. Вот минимум 3 продуктуңуз болуш керек. Уже продуктовый матрица болуш керек, сизде опытный эксперт болсоңуз керек. Эгерде опытный эксперт болсоңуз да, кантип сатабыз да? Сөзсүз түрдө акысыз иш чаралар менен сатабыз. Сөзсүз түрдө жанагындай мен айтып кеткенде окно продаж менен сатабыз. Эң негизгиси опытный эксперт болсоңуз, жаңы баштап аткан эксперт болсоңуз дагы бюджетке кичине акча коротуңуз сөз түрдө. Опытный болсоңуз бюджетке. Өзгөчө мен 5 жылдан бери только таргетке ишенем. Ишенесиздерби? Таргетке көбүрөөк ишенем, чем блогерам. И чынында айтайын, таргет аркылуу мен действительно прям максаттуу аудиториямды жакшы топтой алдым десем болот да. Запуск бул система. Системаны сиз ийгиликке жаратыш үчүн жөн эле постторду чыгарып коюп, рилстер чыгарып коюп, мага заявка келет деп ойлобоңуз. Бул система ар кандай тараптан болот да. Ошондуктан Reels бул бир эле формат десек болот да. Кыргызстанда как продюсер 5 жылдан бери бир экспертти только мен продюсерлеп келем. И чынында Кыргызстанга, рынокко атын чыгарып, масштабка чыгарып, аны ийгиликке жарата алдык да. Это вообще реально круто деп эсептейм. Я прям горжусь, что именно у нас мен мамилеге бекеммин.
Я не бросила своего эксперта, когда она болела раком. Разные были трудности, но мы это все преодолели. Самый главный фактор это то, что мен психологияның жардамыменен кому какой подход делать. Я как УЗИ могу считывать людей. И это как эксперт менен да иштеш керек. Мен албетте сиздер менен дагы бөлүшөмүн өзүмдүн жаңы продуктум запуск системада. Жана эксперт менен кандай договор түзүш керек, кайсыл форматта болот. Бир одноразовый запуск эмес, туруктуу мендей 5 жылдап продюсер болуп, андан кийин партнер болгуңуз келсе, сатууларын көбөйтүп, анда сөз түрдө менин продуктум запуск системага анкета предзаписини жасаңыздар болот. 2022 жылы, 23, 25 жана арада да эмнелердин баардыгын кылдык. Мен ушул жакта камтыгы кетим келип атат. Башында мен Изаткан Жусупова иштешердин астында 4 адамга курс сатчы. Инстаграмга такыр чыкчы эмес, СММщик 10 000 сом алчы, отзыв доброе утро, доброй ночи, анан отзывдарды чыгарчы. Азыр болсо кадимкидей блогер, разбору ал кезде 5 000 болсо, азыр 200 000 сом, Samsung көтөрсө iPhone көтөрөт, сторис тартат, рилстерди чыгарат, өзү чындап разбирается, монтаж да кылат, өзү дагы жакшы сата алат. Карасаңыздар, командада бизде структура жок болчу, выгорание болчу, себеби дегенде эртеден кечке жандуу иштечи да. Именно онлайнга чыгып, масштабка чыккысы келген. YouTube, Telegram бул жакта, Instagramдарындагы аябай активдүү алып барабыз командабыз менен, себеби дегенде Заткан Жусупова психология тармагындагы экспертке көбүнчө аудитория YouTube'дан келет, элестетиңиздер. Дальше бизде кантип мен бир эксперт менен 5 жылдан бери иштешип келе жатам. Албетте бул психология мага жардам берди. Экинчи, мен өзүм менен дагы параллельно иштедим. Психология тармагында эле мен миллиондон ашык кирешелерди акчаларды короттум десем болот. Короттум эмес, инвестиция кылдым. Өзүңүздөр көрүп аткандай, мына мастер разборовмун, разборлор, расстановкалар Инна Тляшиновадан өзүнөн 6 000 долларга окудум. Бул жакта Сюцай мастеримин, цифровой психологмун. Жанат Кожомжаровдун өзүнөн барып, биринчи, экинчи, үчүнчү уровень кайра кайталап барып, миллиондон ашык кирешелерди мен кетирдим. Андан кийинкиси скрин кылсаңыздар болот. Массовый 5 000 сомдук, 15 000 сомго чейинки средний чектеги продукту кантип сатса болот. Сатуучу контент өтө маанилүү. Дальше таргетированная реклама. Андан кийин WhatsAppка марафон кылсаңыздар болот. Акысыз марафон же практикум кылып, анан именно ошол жакта түз эфирлерди өткөрүп, андан кийин анан сатуулар кылып, анан дедлайн кылсаңыздар болот. Сөз түрдө бул жакта чоң команданын деле кереги жок. Ашып кетсе 1-2 менеджер. Мен дайыма айтып кетем. Мен өзүм сатуу менеджер курсун алып чыгып сатып көргөндүктөн бир сатуу менеджер аздык кылат. Эгер сатуу менеджер менен иштешем десеңиз, минимум 2-ни алышыңыз керек. Потому что сатуу менеджер экөө бири-бирине кичине мындай конкурент болуш керек. Андан кийин алар менен кандай мотивация кылыш керек, аларга кандай проценттерди бериш керек, чтобы сатуулар көбөйүш үчүн. Бирок бир гана менеджер жалдап коюп же продюсер жалдап коюп сатуулар көбөйөт деген туура эмес. Сиз сатмайын, команда сатпайт. И бул эң золотая фишка. Жана мунун бардыгын как психолог бере алам, айта алам. Караңыздар, лид магнит менен связка да, схема. Схема экинчи, бул лид магнит. Лид магнит өтө маанилүү нерсе. Практикум, видео сабак же мини курс, андан кийин таргетированная реклама, WhatsApp'тан текст менен прогрев жазуу жана сатуу. Бул бир связканын техникасы десем болот да. Эч качан лид магнитке дагы көңүл мындай действительно мындай серьезно мамиле кылсаңыз, сизге дагы сатууларыңызды 10 эсе көбөйтүүгө жардам берет. Кошумча маалымат айткым келип атат. Бизде мына ушул эгерде сиз наставничество саткыңыз келсе, бирок өзүңүз жазгыңыз келбесе, анда сиз өзүңүздүн бир помощницаңыз менен иштешсеңиз болот. Жана сизде бар аудиторияга да туура сатууларды кылсаңыздар дагы болот. Эгерде таргетке рекламага акчаңыз жок болсо, эч кандай чоң каражатындай акчанын да кереги жок, болгону бар аудиторияңды экспертный кылып дагы даже 1000 подписчик менен мен алгачкы запусктарды жасап келем, элестетиңиздер. И мага мисалы үчүн өзүмдө мындай, мен өзүм стратегияны мыкты түзгөндүктөн, канча эгерде запуск кылам десеңиз, канча күн мурун башташ керек? Бизде 20 күн, 1 ай мурун башталат запусктар. Эгерде сиз мурун кийин сатып жүргөн болсоңуз, 20 күн дагы нормалдуу болуп саналат. Эгерде сиз супер профессионал болсоңуз, 2 жума деле достаточно, да, чтобы сделать классный продажи. Эгерде жогорку чекти кантип сатам десеңиз, анда бул жакта сөзсүз теплый аудитория, рекламасыз деле өзүңүздүн насаатчылыгыңызды жакшы результаттарга сатуулар жасасаңыздар болот. Андан кийинкиси бул наставничество, мыкты, дорогой чектеги продукту кантип сатсам болот десеңиз, анда рилс тартасыз, анкетага чакырасыз, анкетадан кийин сиз өзүңүз обработка кылып, чалууларды жасап, разбор кыласыз, андан кийин анан жеки сатуулар. Мен көп эксперттерди билем, мен өзүм консультация кылгым келбейт, жазагым келбейт деп айтышат. Мен айтам, жазаңыз
албаңыздар. Себеби дегенде сиз өзүңүз тет аудитория менен сүйлөшкөндө, ал болдорду, ал кыйынчылыктарды билгенде сиз жакшы сатууларды, контент, түз эфирлерди, стористерде да ошол нерсени алып чыга аласыз. Ошол тет аудитория менен да сүйлөшкөндү дагы үйрөнүшүңүз керек. Бул сизге мисалы үчүн дароо эле айтып коеюн, 10 кишиге консультация кылып алып, онуну сатам деп ойлоп албаңыз. 10 консультация кылып 2-3-өнү сатсаңыз, бул эң сонун конверсия болуп саналат. Ушуну да скриншот кылып алсаңыздар болот. Эгерде команда жок, өзүм эле жакшы сатуулар жасагым келет, 30 миңдик, 50 миңдик насаатчылыгымды 3 адам, 5 адамга саткым келет десеңиз, же болбосо 100 миңдик, 200 миңдик насаатчылыгымды фокус группа 5 киши десеңиз, сизге достаточно бир 5 сторис даже, если честно. Знаете, правильный 5 сторис и бир рилс деле болот. Эң дагы бир связка менен бөлүшкүм келип атат. Силерге таргеттисиз, акысыз эфирге, закрытый прямой эфирге, именно аудиторияңыздын максаттуу аудиторияңыздын болу менен чакырып туруп, анан ошол жакта жакшы программа берип, анан ошол жактан сатуулар жасасаңыздар болот. Запуск бул система да. Мен өтө көп эксперттерден окугам буга чейин. Айгерим Теңирберген, Юсуп Карада, Тимочка, Мерим Төлөпберген, Дулат, андан сырткары Настя Пикси 350-400 миңдик миллиондоп акчаларды коротуп эмес, инвестиция кылып окугам. Жана мен муну менен сыймыктанам. Жана эң башкы сыймыгым, өзгөчөлүгүм бул психология. Себеби дегенде онлайнда эң башкы бул дисциплина. Фриланста, онлайнда эң башкы бул дисциплина, самодисциплина. Мага өзгөчө дисциплинага келишет да. Экинчи формат бул албетте өзүн таап, өзүнүн жолу менен реализация, предназначение менен кетиш үчүн. Мыкты кейстердин баардыгын сиздер менин отдельный баракчам бар, Запуск Академия деген. Ушул жактан көрө аласыздар. Андан сырткары бул видеонун астында анкетаны толтургандардын баардыгы менен мен өзүм чалышып, сиздерге консультация разбор кыламын. Жана эң ыңгайлуу баалар только анкета предзаписи менен гана болот. Себеби дегенде мындай өзгөчөлүктөр, мындай мүмкүнчүлүктөр болбойт дагы. Мен болгону 10 гана айымдаламын и 10 менен иштешип, алар менен результатка жеткиремин. Запуск система бул жаңыланган новый продукт. Жана менин буга чейинки сатуу менеджер, SMM, психология бардык тармактагы инфопродуктумду алып, кааласаңыздар продюсирование кылам десеңер, эксперт алып, опыт алып, андан сырткары насаатчылык ачам, же болбосо курс ачам, же болбосо жеке бренд ачам, именно продюсер жокта сатууларды үйрөнгүм келет, системаны, твёрдый эксперт болгум келет, без хайпа десеңиз, без одноразово, мындай хайп эмес, структура менен спокойно, мындай көп, мисалы үчүн көп рекламага акча салбай, чистый прибыльди көбөйтүп, именно акчага, результатка иштейм десеңиз, анда дал ушул программа сиздер үчүн. Бул жакта номер 1 психолог, мыкты айымдар дагы болот. Менден жандуу обучение дагы болот. Андан сырткары дагы бул жакта 3 ай 6 айга чейин бөлүп төлөө каралган. Андан сырткары контент жаратып, подписчик топтоо, кантип топтошубуз керек. Андан кийин нейросеттер боюнча, запуска кайсыл нейросеттер бизге лишний кереги жок. Бизге запуска именно жашообузга керектүү гана нерселерди үйрөнөбүз. Себеби дегенде нейросет күндө алмашып турат. Бизге искусственный интеллектте ChatGPT'деги помощниктер гана керек. Жана мен өзүм экспертиме ChatGPT менен прогрев жазганда андай сатуучу болгон жок. Өндүрүш деген сөздөр бизде кыргыз тилинде жок. Ошондуктан бизге эле гана ыңгайлуу нерселерди, өзүмдүн практикаман, башыман өткөн нерселер гана берилет. Андан сырткары бул жакта нейросет боюнча эксперт бар, и контент боюнча эң күчтүү эксперттер бар. И мен өзүм дагы сөз түрдө сиздер менен тыгыз байланышта обучение кыламын. Бул продуктта мен эч качан массага иштеген эмесмин, жана только именно эксперт, твёрдый эксперттер менен. Жана эгерде сиз нолдон болсоңуз, продюсерликти үйрөнөм, же болбосо сатуу менен кетем өзүмдү десеңиз, анда эгерде сиз бул жакта стратегия билбей атсаңыз, сизди түшүнгөн адам жок болсо, анализ жок болсо, стратегияңыз, анализ жок болсо, максатты билбей жатсаңыз, масштабка чыккыңыз келсе, адамдарга комфортный, сонун ыңгайлуу продукт, натыйжалуу, результат берген баалуу продукт, и өзүңүзгө дагы, клиенттериңизге да результат берип, жеке брендиңизди күчтөткүңүз келсе, элге кызмат кылгыңыз келсе, запуск система бул сиздер үчүн продукт. Бул жакта эң акыркы система, жаңыланган система менен, уникалдуулугу менен бардыгын камтыган. Жана эгерде сиз мен менен жекече иштешкиңиз келсе, мен азыр продюсерликке эч кимди албайм, билесиздер. Мен Заткан Жусупованы продюсерлейм. Мен башыма 10 эксперт алган продюсер эмесмин. Ошондуктан мен туруктуулукту,
бир адамга верный болгонду жакшы көрөм. И болгон эксперттерди именно мен менен иштешүү только ушул продукт. Бул жакта мен полный кантип Заткан Жусупованы чыгардым, өзүмдү чыгарып келе жатам. Силерге онлайн, офлайн форматта баардыгын берем. Жана баалар ушунчалык ыңгайлуу болот, себеби дегенде баардыгы сиздер үчүн да. Онлайн, офлайн форматта мен продуктуларым жана эгерде сизде мага жеке сурооңуз бар болсо, дал ушул анкета аркылуу разбор алып келсеңиздер болот. Баардык форматты сиздер үчүн жазадык жана терең урматым менен сиздерди урматтап, мен Кундуз Таштанова. Сөзсүз түрдө сториске белгилесеңиздер болот, дополнительный менде белек алсаңыз болот, жана менден разбор алып, сонун вкусный бааларды алгыңыз келсе, ушул видеонун астында анкетаны толтуруңуздар жана мен өзүм байланышам сиз менен.